Садыр Жапаровдун тарапташтары кармалды. Мекенчил партиясынын мүчөсү жана Садыр Жапаровдун тарапташы катары таанымал 6 жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Алар 7 апрель күнү коомдук тамактануучу жайда Дооронбек Бегалиев аттуу жаранды оор токмоктоого шектелүүдө милиция бейбаштык беренеси менен иш козгоду. Кармалгандардын арасында Илимбек Исраилов, Азамат Марипов, Нурак Акимов дагы бар. Алар 7 апрель күнү Бишкектеги чайканалардын биринде алар турган бөлмөдө видео камера табылганын кабарлашып, ага президенттин ишик башкармасынын жетекчиси Каныбек Туманбаевди айыпташкан. Ош облусунда 9-класстын окуучусу төрөдө. Видеого лайк басып, Манас ТВ каналына атталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Өзгөндө 16 жаштагы кыз төрөдө. Алдын ала маалыматтар боюнча, жашы жете элек кыз апрель айынын башында төрөгөн. Эне менен баланын абалы жакшы, алар төрөт үйүнөн чыгарылды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын, экспертизалардын жыйынтыгы чыккандан соң кошумча маалымат берилерин билдирди. Сокулук районунда мас айдоочу бир адамды сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Шопоков шаарынын Фрунзе көчөсүндө Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 2005-жылы туулган ТА жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетине 1978-жылы туулган жаран КН алган жаракатынан улам каза болгон. Айдоочу токтоосуз кармалган, Алмаз абалында болгон деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. Ошто 30 жаштагы келин төрөттөн каза тапты. Анда жүрөк кемтиги жана жүрөк кан тамыр оорулары бар болгон. Абалы эске алынып кесарево жасалган. Салмагы 2 кг 350 грамм болгон кыз жарыкка келген. Бардык көрүлгөн чараларга жана консультацияларга карабай көз жарган аял реанимацияда каза болгон. МРК 25 марттан 6 апрелге чейин реанимация бөлүмүнө которулуп, 6 апрелден баштап неонаталдык патология бөлүмүнө которулган. Абалы салыштырмалуу жакшыраак. Ара төрөлгөн түтүкчү аркылуу тамактанууда деп кошумчалады ал. Учурда өлүмдөн жагдайларын укук коргоо органдары иликтеп жатат. Коопсуздуктан улам айт намазы аянтта окулбайт. Орозо айт намазы коопсуздуктан улам аянттарда окулбайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул чечим тууралуу 8 апрелде кабарлады. Акыркы убакта дүйнөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу элдин коопсуздук эске алынуу менен орозо айт намазы өлкөдөгү жума намаз окула турган мечиттерде окулат деп маалымдады муфтияттын басма сөз кызматы. Намаз убактысы эртең менен саат 7:30 белгиленди. Мечиттерге чогулуу саат 6:15 башталып, баяндар айтылат. Мусулмандардын ыйык орозо айынын соңундагы айт майрамы 10 апрелде болот.